сиздин 1 жылдык выручкаңыз 15 миллионго жетпесе, сиз патент албайсыз, эчтеке албайсыз, ода каласыз. Ошондо 4100-үңүз сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калып атат. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз, болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербейт, сурабайт. Сизге коркунуч да жок, риск да жок, ушундай да. Суроо берсе болобу? Болот. Муну товар булардык распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз дати оптовыйдан карызга алабыз ал товардычы. Под реализация. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15-тен ашса 30 миңге чейин 1% төлөйсүңөр. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. А 30 миллиондан ашкандай анан налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаган тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Биз мокул, казака бул бирге иштейбиз. Канча патент төлөйсүз патентке? 2100, бир айда. А товар оборотуңуз канчага барат бир айда? Ачык сүйлөшөлү да, жашыл. Точносын санабай эле. 8 миллионго чыгабы? Жок, чыкпайт. Чыкпайт, э? Соода өтө жай. Азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6дан сумка сатасыңар. Калган пайдабыз минуттан башка ташпаса жок. Значит, 8 миллионго чыкпаса, арендабызды азыр мына эми ушул моментте арендадан араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 миллионго чыкпаса, товар оборотуңуз жылда саткан, мисалы, выручкаңыз 8 миллионго чыкпаса, сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Макул эле, пайдалуу эле. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Бар. Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушул жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө кача төлөбүз. Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес. А 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сатылган жойш. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. 80% силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. А биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да, алардыкы жабат. Баягы кассовый машинка колдонгула десек, митингге чыкпадыңар. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуп таштап түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин анан киргизели деп атабыз. Жок, күнүнө канча товар сатасыз, канчага товар сатасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң. Кээде 2 миң болуп калат, кээде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем бир 7 миң, 8 миң экен да, күнүнө мындай. 7 миң кээде болбой калат. Кээде 2 күндө почти жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандардын товарын регистрация кылып, ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза суу. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. А 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенден кийин бекер сатыңыз да, эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким моундай суука басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз азыр Нуркожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда сизге рахмат. Бизди ушу патенттен калтырсаңыз, эдимий налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз менен себептегенде жардам берип атабыз. Бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдимий налогко калгандан бери Жордойдун элдин баары ушул киши сизди колдоп атат. Ай сайын канчага соода кыласыз? Товар оборотуңуз канча? Товаротума ар кандай меники сезонный товар меники Чынчылдык менен айтам. Чынчылдык менен айтканда мен эми августтан
декабрга чейин жакшы содагылап, анан калган учурда күнүмдүк эле жашоого иштеймин, чындап келгенде. Ушундай. Бир жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, э? Жетпейт. Эмнеге каршысыз? Розница. Азыр сатасыз, ошо розница сатасыз. Сиз неге каршысыз? Кыйын колдонгонго. 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 дөн. Сиз төлөбөй сатасыз да. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбыз. 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Az 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Хорошо. Эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жок элем чын. Мына көрдүңүзбү мына? Түшүндүрө албайсыздарбы? Биз Сизге канча патентке канча төлөйсүз айына? Патентке 1450. 1450, Ана содаңыз канчага болот бир айда мисалы? Ошондо азыр кассовый аппараттын түшүнбөй атам. Ошондо кандай биз макул койдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение телефондан алып аласың да, уч жерден эле электронду эле басып коесуң. Кимге канча саттың? 500 сомго саттың, 300 сомго саттың, чекти электронду жүйө бересиң. Налоговый чөйрөт болду. А сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент албайсың, бекер сатасың. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассовый аппаратты крупный жанагы сода борборлору коет. И то аларга мамлекет беребиз. Бекер. А сен телефонуң бар да ар кимде. Приложение качать этесиң, интернет аркылуу. И долго налоговый менен прямой байланышып сата бересиң. Только кимден оптом алганыңды гана көргөзүп коесуң. Канчадан киргизип коесуң. Ошо дордойдон бар кимден алганыңды көргөзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Макулсуңбу ошого? Вакыт болот деп анда бекер болот да, конечно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар да, кабинет. Истилер кабинети. Ничего страшного. Бул жерге алтын казык, дордой, ак босого. Уланбаса, büyük кеткен болсо, бул жерден автоматташтырууга, ошол жерден биз любой сөзүндө айта кетейин да. Режим онлайн, азык убакта. Линиянын башында, линиянын ортосунда качан ремонт болот? Бүт информация бар. Паспорт. Информация мындай экен да, биз энергетика иштеп атканда, мына бир бак технический решение кардар биздин колл-центрге чалса, 14 түштүр. Уже 9-дан 4 мүнөткөн күйүштү. Жаңы кестерди кура баштап атат. Калган мини кестерди трансформаторлор ой берди. Буюрса кризистен чыгабыз деген пландарыбыз. 10 киловольт алтын казык көмөкчөрдөн ишке кошулду. Дордой, Инесай комуштарын электр энергиясы. Элдин эң көйгөйлүү маселеси бул газ маселеси. Бул эзеке үстүртөн айтып 70 ордунга жана проектный иштер боюнчачы. Анан биз ошо газ Биздин документ бүткөн үйлөрүбүздүн документ газды болгон баасы ушул эми. Кудай чыдап туруңуздар. жер маселеси менен көтөрүп келатабыз да. Анан мындай болуп атат. Ошондон чыксак, анан экспорттоочу өлкөгө айлансак, бизде өзү